أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Eң birinciden barыбызды жоқтон бар кылып жараткан улуу жаратуучубуз Аллах субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Андан кийин улуу жол башчыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам дуаларыбыз болсун. Урматтуу жамаат, мына 2 жыл эсеп менен дайыма жашап келебиз. Биздин динибизде, шариятыбызда бардык эсептер ибадатка байланышкан, орозо болсун, ошондой эле айт, орозо айты болсун, курбан айты болсун, арафа күндөр болсун, булардын бардыгы хижри жыл эсебинде ушул ай менен, айдын жаңырышы менен эсептеле турган эсеп хижри жыл эсеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Маккадан Мадинага көчкөндөн баштап хижри жыл эсеби башталган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү Мухаррам айында көчкөн, ошол жыл 1-жыл болуп эсептелсе, мына быйыл 1444-жылда жашап атабыз. 1444-жылдын 1-айы Мухаррам болсо, 2 айы Сафар айы болсо, мына 3 айы Рабиул Аввал. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын туулган айы. Туулган ушул айда пайгамбарыбыз алейхиссалам бул жарык жашоого келген. Маулуд айында турабыз. Рабиул Аввал айын биздин ата-бабаларыбыз Маулуд айы деп, пайгамбарыбыз туулган ай деп атап келишкен. Мына ушул айда турабыз. Бул айларыбызды Аллах таалам куттуу, мубарак, берекелүү кылсын. Жана бул күндөрдө пайгамбарыбыз алейхиссаламга сөзсүз түрдө биз салаваттарыбызды көбөйтүшүбүз керек. Көп салават айтышыбыз керек. Ал эми бул жерде инсан катары ойлоп калбашыбыз керек. Бир эле мына ушул пайгамбарыбыз туулган айда гана салаватты көбөйтүшүбүз керек экен, ушул айда гана салават айтышыбыз керек экен деп жок. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга күндүн бардык күндөрүндө, жылдын бардык учурларында эч бир чектөө койбостон пайгамбарыбыз алейхиссаламга биз салам салават айтабыз. Бирок инсан катары унутуучубуз, инсан катары бир аз алаксып калуучубуз. Балким бул айлар пайгамбарыбызды туулган ай экен деп биз шылтоолоп, мына ушу менен көбүрөөк салават айтып, пайгамбарыбызга дуа кылсак, иншалла тилибиз көнүп калса, дайым салават менен жашасак деген үмүт. Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды өзүнүн улуу китебинде дагы кандай улуулаган экендигин мына бизге Кур'анды окуган, тафсир кылган аалымдарыбыз бизге жеткирип берет. Шархул Кавим китебинде мына ушул пайгамбарыбыз алейхиссаламга салават жана салам айтууну бизге шарктап түшүндүрүп берген. Аллах субханаху ва таала өзү улуу китеби Кур'анда айтты: А'уду биллахи минаш-шайтанир раджим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан-наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Садакаллахул азим. Мына бул аяти каримада Аллах субханаху ва таала Кур'анда бизге баяндап атат. Аллах субханаху ва таала өзү пайгамбарга салават айтат. Жана анын периштелери пайгамбарга салават айтат. Эй иман келтиргендер, силер да салават айткыла, жана берилүү менен көп салам айткыла деп Аллах субханаху ва таала бенделерге келгенде салават айткыла дебестен салам да айткыла деп бизге саламды да кошту.
Эми урматтуу жамаат, biz bul salam degенди ала турган болсок, salam adamga тынчтык каалоо. Adamga assalamu aleykum desek, sizge Allah Taala'nın tınçtığı olsun. Sizdi kıcalat kılıp atkan nerselerden bardığından aman bolunuz. Açarçılık bu, kıyınçılık bu, kırsık bu, oru, dağı kanday sizdi kıcalat kılıp turgan nerselerden bardığından amandık tilo olsa, anda Peygamber aleyhisselamga biz salavat aytuğuz dua olsa, anda salam aytuğunu biz Peygamber aleyhisselamga Şerhul kitabında, Şerhul Kavim kitabında bizge bayandagандай salam degende tüpkü manisi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di tınç koy, aman koy degen mani var eken de salam aytuğda. Peygamberimizge salavat aytuğuz dua olsa, salam aytuğuz Peygamber aleyhisselam'dı tınç koy Allah'ım, aman koy degen mani var eken de. Anda Peygamber aleyhisselam iki dünya baktılılığı berilgen bolsa, Peygamber olsa, ulu olsa, Allah Taala'nın dostu olsa, Allah Taala'nın tanıdığın en жақсы görgen Habibim degen, süyüktüğüm degen Peygamberimiz aleyhisselamga biz salam aytuğda anı tınç koy degen mani olsa, emniden tınç koy dep aytabız. Peygamberimiz emniden kıcalat boluşu mümkün. Alemi Peygamberimiz aleyhisselamga salam aytuğda, tınç koy deöde, dua kılıuda, anın astında Peygamberimiz aleyhisselam kıcalat bola turgan, oor gele turgan nerse bir gana ümmötüken. Ümmötüne gelgen kıyınçılık, ümmötüne gelgen jamandık, ümmötünün tuğra emes yolda yürüsü gana Peygamberimiz aleyhisselamdı kıcalat kılatken. Bunu Allah subhanahu ve taala Tavba suresinde dahi bizge bayandadı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Mına bul ayette Allah subhanahu ve taala bayandadı. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Çındığında silerge özüңөрдүн ele nafsiңerden bolgon. Perişte emes, başka emes, başka planetadan gelgen yok. Özüңөрдүн ele nafsiңerden, insanlardan bolgon, silerden bolgon bir peygamber geldi. Al peygamber geldi, azizun aleyhi ma anittum, silerdin japa çekkeniңер aga oor gelet. Ümmetin kıynalganı, ümmetin japa çekkeni Peygamber aleyhisselamga oor gelet. Uşunday peygamber geldi. Harisun aleykum, silerdin baktı taalayga jetişiңерge, silerdin жақсылыкка жетишиңерди eňsegen, kaalagan, oşoga umtulgan, silerdin ele nafsiңerden bolgon bir peygamber geldi. Al peygamber aleyhisselamga silerdin japa çekkeniңер peygamberga oor gelet. Silerdin adaşkanıңар peygamber kıcalat bolot. Peygamber aleyhisselamdı tınç koybogon, kıcalat kılgan bir gana ümmötüken. Allah subhanahu ve taala Kur'an'da aytdı. Oşonduktan Peygamber aleyhisselamga salam aytuğuzda aslında kim var eken? Biz var eken biz. Salam aytsak, Peygamberimizge salavat aytsak, anın aslında Allah'ım meni tınç koy. Peygamber aleyhisselam men üçün kıcalat bolot degen mani var eken içinde. Peygamber aleyhisselamga salam aytuğda. Oşol sebepten kimde kim Peygamber aleyhisselamdın atın ukkanda salam salavat aytpagan adam en sarang adam. En bakıl adam kim? Peygamber aleyhisselamdın atı uğulganda ağa salavat aytpagan, salam aytpagan insan bul en sarang insan dedi. Mına azırkı ayatta bizge bayandagандай Peygamber aleyhisselam silerdin japa çekkeniңер peygamberge oor gelet.
Пайgambar силердин эки дүйнө бактылуу болушуңарга умтулган, ошону эңсеген, ошону каалаган бир пайgambar келди. Пайgambar алейхиссаламдын эңсегени, каалаганы үммөтүнүн жакшылыгы. Үммөтү жакшы болсо, үммөтү жакшылыкка жетишсе, үммөтү туура жолду тапса, анан пайgambar алейхиссалам тынч, аман, жыргап, сүйүнүчтө болот экен. Пайgambarыбызды кыжалат кыла турган биз үммөттөрү, ошондуктан салам, салават айтууда бенделер үммөтү үчүн жакшылык бар экен. Ал эми Аллах субханаху ва таала алымдарыбыз айтат, Пайgambar алейхиссаламды, Мухаммад пайgambarыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өзүнүн китебинде Рауф, борикер деген сыфаты менен, Рауф деген сыфаты менен пайgambar алейхиссаламды Аллах таалам сыфаттаган экен. Жалгыз пайgambar алейхиссаламды. Ал харисун алейкум бил муъминина рауфур рахим. Рахим деген жана Рауф деген эки сыфатын бирдей ушул аятта жалгыз гана пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга ушул сыфаттарды Аллах таалам Кур'анда сыфаттаган. Бул да болсо пайгамбарыбыз алейхиссаламдын улуулугу, Аллах тааланын сүйгөндүгү. Ал эми биз пайгамбар алейхиссаламга салават айтсак, Пайgambarыбыз алейхиссалам айтты: "Мен салла алейя салатан вахидатан фасаллаллаху алейхи ашран." Кимде ким мага бир салават айтса, Аллах субханаху ва таала ал бендеге 10 салават айтат. Жана дагы башка хадистерде кимде ким пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга бир салават айтса, Аллах таалам 10 салават айтат. 10 күнөөсүн кечирет, 10 даражасын көтөрөт. Пайгамбарга салават айтууда бир гана өзүбүзгө гана өтө чоң пайда бар экен. Андыктан урматтуу жамаат, улуу күндөрдө, пайгамбарыбыз алейхиссалам туулган күндөрдө пайгамбарыбыз алейхиссаламды көбүрөөк эстеп, көбүрөөк салават айтып, тарыхтарынан окуп, тилибизди салаватка көндүрүп алайлы. Салават жана саламга көндүрүп алсак, калган бардык айларыбызда ар дайым пайгамбарыбызга салават айтып жүргөн болсок, өзүбүз үчүн эң чоң утук болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызды шунчалык сүйгөн, Хабибим деген пайгамбарыбыз алейхиссаламга Кур'андагы жасаган адеп ахлакты үйрөткөндүгүн алымдарыбыз бизге Кур'андан чыгарып баяндап берет. Кур'анда Аллах субханаху ва таала бардык пайгамбарларды атынан чакырган. Я Адам ускун анта. Ey adam, sen özün jana oboyene jubayың ököң jannatda жашагын дегенде, ya Adamu деп Адам алейхиссаламды атынан чакырган. Ya Nuh, ey Nuh, innehu leyse min ahlik. Ey Nuh, bul bala janakыл кемеге чыкпай аткан Nuh алейхиссаламга, bul senin ahlingdan emes, senin үй бүлөңдөн emes дегенде, ya Nuh dedi. Ya Zakariya, ya Yahya khudil kitab. Ya İbrahim qad saddaqtar ru'ya. İbrahim aleyhissalam qaysı paygambarlardın bardığın Allah subhanahu ve taala özünün atından çakırgan bolsa, paygambarımız Muhammed aleyhisselam'dı hiç bir Kur'an'da atından ey Muhammed degen emes eken. Ya eyyuhan nebi, ey paygambar dep çakırgan eken. Mundayça aytkanda tergegen, ey paygambar. Ya eyyuhan nebi kulli azvajik. Ey paygambar ayaldarın aytkın. Ve benatik kızların aytkın. Ya eyyuhan nebi, ey paygambar inna arsalnaka biz seni jönöttük degen ayatlarda ya eyyuhan nebi, ey paygambar dep paygambarız aleyhissalamga adamdardın jasay turgan urmatın, sıyın, adep ahlagın Allah subhanahu ve taala Kur'an'da görgözgön. Muna uşundan gelip giyin paygambarımızdı sahabalardın bardığı ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah dep paygambarımızdı tergep ya Muhammed devesten uşunday urmat sıyımenen paygambarımızdı tergedi. Paygambarımız aleyhissalam ötkönden keyin paygambarımız aleyhissalamdın arkasından gelgen halifalardı, orunbasarlardı. Ya halifete Resulillah, ey paygambardın orunbasarı, ya amirul müminin, ey mümindardın amiri dep buna
пайгамбарыбыздын сахабалары, халифаларды дагы ушундай кылып туруп, мына Кур'ан үйрөткөн адеп ахлак менен аларды дагы тергеп, сахабалар чакырышты. Я халифата Расулилла, эй пайгамбардын орун басары деп. Мына андан кийинки алымдарыбыздын бардыгын, эй устазым, таксырым, казы дамлам, имам дамлам деп, мына ушул Кур'ан үйрөткөн тартипте алымдарыбызга да кайрылуу барып, эй паланча деп атынан чакыргандан көрө, мындай кылып тергөө бир аз адеп ахлактуураак болот экен. Ошол себептен биздин ата бабаларыбыздын тутунган жолу, биздин салт санаабыз дагы кудду ушул Кур'андан алынгандай эле. Gelin gelse dağı үйгө gelgen gelinler kaynata menen kayneneni güyösünün bir tuğandarın tergep mına uşul Kur'an'da Allah Taalam paygambardı tergegendey, sahabalar paygambarыбызды tergegendey, sahabalardı kalgandar urmat kılıp tergegendey, mına uşul dağı bizdin adat saltlarыбыз dağı İslam'dağı Kur'an'dağı bizge bayandalgan adep ahlaka tuğru gele turgan amaldar eken. Olordu bizdin ata babalarыбыз jön жерден туруп эле ойнан чыгарла мынандай кылабыз тигиндей кылабыз деп чыгарган эмес, алардын бардыгы биздин Кур'андагы бар нерселер. Ошондуктан мына пайгамбарыбыз алейхиссаламдын шунчалык улуу экендигин, мынталык пайгамбарыбызды Аллах Таалам сүйөт экендиги мына Кур'анда бизге Аллах Таалам ушундай баяндаганын бизге алымдарыбыз, муфассирлерибиз ушундай кылып баяндап берди. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү кандай гана иштерди чечип, кандай гана жолдорду шундай кылып туруп адилеттүүлүк менен чечет эле. Күндөрдүн биринде Хунайн салгылашуусунан кийин түшкөн олжолорду Пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеден келген, жаңы исламга кирген, экиленип турган, туура эле кирип алдымбы, адашып калдымбы же чыгып кетейинби деп экиленип турган адамдарга жанакы олжолордун көпчүлүгүн ошолорго бөлүп берип жиберди. Ал эми пайгамбарыбыз менен ошол Хунайн салгылашуусуна чогуу келген ансарлар да бар эле. Ансарлар пайгамбарыбыздын жанында жүргөн, жардам берген, ушундай улуу инсандар пайгамбардын жанында жүргөндөргө олжо тийбей калды. Олжо тийбей калгандан кийин ал ансарлар бир жерге топтолуп алышып, içinde şaytan deyibizbi, nafsi deyibizbi, şu oljogo jetpey kalgandıktan şunçalık gıcalatçılık payda olup, akır uşunday sözdörde çıkıp ketti. Emi Peygamberimiz aleyhisselam Mekke'den gelgen de, bari uşu Mekkeliklerge tartıp, oljoğunu oşolorga berip jüberdi da degen sözdör çıkıp ketти. Oşonda ansarlardın jetekçisi Sa'd bin Ubada radıyallahu anhu oşol eldin ansarlardın sözün Peygamberimiz aleyhisselamga jetkirүү üçün Peygamberimizge geldi. Ya Resulallah. Bizdin ansarlar uşunday bir kıcalatçılık var. Şunday. Anda Peygamberimiz aleyhisselam soradı. Ya Sa'd, ey Sa'd sen özün kanday oydosun dedi. Sa'd bin Ubada dağı mınday adep ahlak menen eптеп Peygamberimizge jetkiriп atat. Ya Resulallah emi men dele şu ansarlardanmın da depçi. Menin dele oyum oşondoy degendi. Men dele ansarlardanmın da dep Peygamberimiz aleyhisselamga jetkirdi. Andan keyin Peygamberimiz aleyhisselam düşüngönden keyin al jerdegi bolup atkan ahvalды düşüngönden keyin ana ol jerge ansarlardın barın toptogula dep ansarlardın barın toptop Peygamberimiz aleyhisselam bardı dağı al jerde kadimkidey hutba aytıp alhamdu Allah Taalaga makto hamdı sana aytıp andan keyin sözün başlap kaldı. Ey ansarlar, bu silerden ne degeningler? Ey ansarlar, siler özüңөрчө uru olup soğuşup şunday bir kıyınçılıkta turganda Allah subhanahu wa ta'ala meni jönötüp men arkılуу siler tınçlıkka ıntımakçılıkka gelip yaşap kaldыңар ele go. Ey ansarlar, siler tuğra joldu tappay, hidayatты tappay, Kuday Taalany tanыбай жүрgönüңөрдө men gelip Allah Taala men arkılуу silerge hidayat berdi ele go. Ey ansarlar, siler men gelgenge çeyin kolunarda jok jupunu jaşagan ele el eleňer, men gelip Allah Taala men arkılуу silerge şunday bereke berdile go. Degende ansarlardın bardığı hiç bir peygamberimizge söz kaytarıbastan şu bir gala mildet kılıp Allah'a jana peygamberimizge biz eşteke dey albayız dep jer karap oturuştu. Birok masele oşonu menen çeçile böyle. Peygamberimiz adalettүү bolgon zat, Peygamberimiz aleyhisselam kayra ansarlarga kayrılıp aytıp atat. Ey ansarlar, sizler nege jer karap oturasыңар? Silerdin dele maga ayta turgan gewiňer bar ele.
Силер дагы айтсаңар жарашмак, мен дагы туура айтып атасыңар деп, силердин сөзүңөрдү тастыктамакмын. Эгерде силер айтсаңар, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni Mekkelikler кууп чыкканда биз тосуп алдык эле го десеңер жарашмак, мен дагы ооба туура айтасыңар демекмин. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Mekkelikler кууп өлтүрөбүз дегенде корккон акыбалда келгениңде биз сага тынчтык бердик эле го десеңер жарашмак, мен дагы ооба туура айтасыңар деп тастыктамакмын. Ey Muhammed, sen болсо эчтекең жок келгенде биз үй жай берип шунтип сен үйлүү жайлуу кылдык го десеңер жарашмак, мен дагы ооба туура айтасыңар деп тастыктамакмын деди. Андан кийин жанакыл маселени чечиш үчүн мынабул олжону бөлүп бергендер, исламга жаңы киргендер, экиленип тургандар, жүрөктөрүндө байлыкты шундайды жакшы көрүп тургандарды исламда бекем болсун деп мен олжолорду бөлүп бердим. Эми силер олжа алып олжо менен кеткениңер жакшыбы же олжо катары пайгамбар жаныңарда кеткени жакшыбы? Алар болсо олжону алып кетишет, пайгамбары жок. Силер болсо кайра Мадинага пайгамбар менен кайтасыңар го дегенде ансарлардын баарынын көзүнөн жаштары куюлуп, айтууда сакалдары, кийимдерине чейин жаш куюлуп, андан кийин дешти: "Жок, я Расулалла, бизге олжонун кереги жок. Мына сиз олжобузсуз. Мына сиз биздин жаныбыздасыз. Сиздин жаныбызда болгонуңуз биздин бактыбыз, биздин жакшылыгыбыз, биздин сүйүнүчүбүз, я Расулалла" деп ыйлаган акыбалда, пайгамбарыбызды колтуктаган акыбалда бардык жүрөктөрүндө болгон жанакыл ой, кам, пикирлерден тазаланып, алар кайтып кетишти. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушундай адилеттүү зат, балким пайгамбарыбыздын ордунда башка бирөө болсок, өзүбүздөгү болгон жакшылыкты айтып кала беришибиз мүмкүн эле. Пайгамбарыбыз кайра айтып атат, олордон пайгамбарыбызга болгон жакшылыкты да кайтып келип, маселенин бардыгын чечип кетти. Ошондой улуу пайгамбарыбыз алейхиссалам мына ушул айда төрөлгөн. Бул айда төрөлгөн Мавлуд айы көптөгөн учурларда биздин ата-бабаларыбыз Мавлуд айларында пайгамбарыбызга мавлудтарды өткөзүп, дасторкондорду салып, пайгамбарыбыздын атынан садакаларды берип, пайгамбарыбызга ушундай мавлудту башкача күтүп алат эле. Бирок кийинки учурларда жаңы окуп аткан дейбизби, кандай дейбиз, бир ушул келип алып, бул пайгамбар заманында болбогон, бул мавлуд бидат, бул болбойт, бул тигиндей, бул ширк дегендер дагы чыкты, урматтуу туугандар. Ал эми бидат деген өзү Ибн Абидин айткан 5ке бөлүп берген, важип аткарышың милдеттүү болгон бидаттар бар. Ошондой эле мустахаб бидаттар бар, макрух бидаттар бар, бидаттын хасанасы бар, сайиасы бар, жакшысы бар, жаманы бар дегендей. Ошондуктан бидат дегенде бүгүн мисалы эми биздин мавлудубузга канчалаган ошол 1300 жыл дейлик, 1300 жыл же болсо андан азыраак 1200 жылдан бери мавлудту майрамдап келип атса, не деген алымдарыбыз чыккан, том китептерди жазган алымдарыбыз чыккан, алар унчуккан эмес. Кече келип 90-жылга чейин бидат эмес, 2000-жылга чейин бидат эмес, андан кийин эле бу мавлудубуз дагы башка нерселерибиз, жакшынакай нерселерибиз бидат болуп кетти. Ал эми чыныгы өзүндө кала турган болсок, мына пайгамбарыбыз алейхиссаламдын заманында болбогон нерселерди бидат дегендер Кур'андагы пайгамбар заманында болгон эмес. Бир салгылашуудан кийин Абу Бакир Сиддик радиаллаху анхуга Умар радиаллаху анху шундай сунуш киргизди. Бир канчалаган 30 пара Куранды жатка билгендер согушта кайтыш болуп кеткенде айтты: Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху кайрылып туруп, эгерде ушинтип каарыларыбыз өтүп кетсе, Куранды жатка билген адамдар өтүп кетсе, кийинкилерге Куран уланбай калат, бир китеп кылып жазып коюп ойлобу дегенде, пайгамбарыбыз кылбаган ишти мен кантип кылам дегенде, Аллага ант ичип айтам, бул жакшы иш деп Умар радиаллаху анху түшүндүрдү. Андан кийин Абу Бакир радиаллаху анху кабыл алып Куран жазылды. Андан кийин ала турган болсо, хадистерибиз жок эле, топтом хадистери. Бүгүнкү күндө хадистерде жөн эле хадис деп койсо көбү кабыл албайт. Ким риваят кылган? Абу Хурайра, ал кайсы Бухаридеби? Пайгамбар заманында мына хадисин Бухариде, мунаны Абу Хурайра айтты, Умар айтты деп эле пайгамбар түз эле хадистерди айткан. Булар
дагы башка толтура биз бүгүнкү күндө аткарып жүргөн пайгамбарыбыз кылбаган аткаруубуз милдет болгон толтура иштерибиз бар. Хадис илими болгон эмес, атайын Кур'ан илими болгон эмес, кырааттар болгон эмес, бирок ошолордун бардыгын бүгүнкү күндө биз аткарып келип атабыз дагы. Анан Мавлудка келгенде эле буну бидат деп туруп четке кагып коюп, калган иштердин баарын аткарып келип атабыз урматтуу жамаат. Ошондуктан пайгамбарыбыз үчүн арналган кандай нерсе болсо дагы биз сүйүнүп, албетте ол жерде пайгамбарыбыздын мавлутун белгилейм деп аял эркек аралашып алып бийлесе, ол туура эмес. Арак ичимдиктери коюлуп кетсе, бул туура эмес. Дагы шариатка терскери келген иштер болуп кетсе, алар туура эмес. Бирок мурдатан аткарылып келаткан көп иштерибиз, тупа туура болгон иштерибизди бүгүн андай эле мындай эле деп четке кагып койгон учурлар кездешип атат. Андыктан урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз алейхисаламдын туулган айында бардыгыбыз сүйүнүп, бардыгыбыз пайгамбарыбызга салават айтып, мына пайгамбарыбыз өзү дагы дүйшөмбө күнү, пайшембе күнү туткан орозолорунда мен дүйшөмбө күнү туулганмын, ошондуктан ушул күндө орозо тутканды жакшы көрөм деп, өзү дагы дүйшөмбө күнү туулган экендигин пайгамбарыбызга баяндаган. Көптөгөн эме айта берсек, көптөгөн далилдерибиз, хадистерибиз, аяттарыбыз келет. Андыктан пайгамбарыбыз алейхисалам туулган айга бардыгыбыз сүйүнөбүз. Пайгамбарыбыз алейхисалам туулган айда салаватты көбүрөөк айтабыз. Андан кийин ар кандай бүгүнкү күндөгү болуп аткан бир интернеттен башкадан угуп алып эле мынандай болуп кеттир деп көп эле нерселерге ишенип алып эле туура эмес иштер дагы болуп кетип аткандыгы бар. Андыктан Аллах субханаху ва таала мына ушул аятты бизге түшүргөн күндөрдүн биринде Ал-Харис радияллаху анху, Бану Мусталак коомунун падышасы пайгамбар алейхисаламга келип, ислам динин кабыл алып, андан кийин өзүнүн элине кетти. Я Расулалла, мен барып элимди исламга, намазга жана зекетке үндөйүн. Кимдер зекет берсе чогултайын, бир өкүл жөнөтсөңүз шуну берип жиберейин деди. Пайгамбар алейхисалам белгиленген күндө Валид ибн Ухба деген кишини жөнөттү өкүл кылып. Бирок ал барды да кайрып келип айтты, мени өлтүрүп коя жаздаган жеринен зорго качып келдим деди. Пайгамбарыбыз алейхисалам ачууланды дагы бир топ адамдарды ошол Ал-Харис радияллаху анхуга жөнөттү. Эмне үчүн өзү чакырат дагы, биз жөнөткөн өкүлдү өлтүрүп коймокчу болот деп. Андан кийин бул жактан топтолгон адамдар Мадинадан чыга берген учурда Ал-Харис радияллаху анху бир топ адамдар менен келип калды. Себеби Ал-Харис радияллаху анху күтүп отурду. Баягы убакыт пайгамбарыбыз алейхисалам убакытка бекем эле жөнөтө турган киши кечикти. Эмне болду экен? Пайгамбарыбыз убадага тескери иш кылбайт эле, мен өзүм эле жетип барайын деп бир топ аттуу баштуу адамдар менен ал эми бар куралчан жүрөт билесиздер, келип калды. Булар Мадинадан чыгарып, сен каяка? Мен пайгамбарыбыз алейхисалам кетип атам. Болгон окуяны айтышты эле, биз жөнөттүк го деди. Жок, алмага келген жок деди. Ошол учурда ушул аят келип түштү. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Bu ayetin manisinde ey iman keltirgenler, sizlerge kandaydır bir adam kavar alıp gelse, fasık bir kavar alıp gelse, oşol kavardı tasdıktamayınca işenbegile. Tasdiqtabastан туруп, bir коомго bir zulum жеткирип алып, андан кийин тастыкталса иш башкача болуп, өкүнүп калбастыңардан мурун, өкүнүп калуучулардан болуп калбашыңар үчүн биринчи кабарды тактагыла дейт. Ар кандай кабарды окусак, интернеттен башкадан мындай болуп тур дей бериш туура эмес. Ал айтып аткан адам не максатта айтып атат, анын ичи, ою, пикири эмне, аны билбестен эле мынандай экен деп, анан бирөөнү сөгүп алып, бирөөнү жаманатты кылып алып, же бирөө менен бирөө урушуп кетип, же коом менен коом урушуп кетип, андан кийин иштин чоо жайы башкача болуп өкүнүп калбастан мурун кабарларды тактагыла деген аят келип түшкөн. Андыктан кабарларга дайыма ишене бербестен чын төгүнүн тактап алып туруп, анан tutkаныбыз жакшы болот. Урмат жамаат, жума күнүңүздөр куттуу болсун, мубарак болсун. Пайгамбарыбыз алейхисаламдын туулган айларында пайгамбарыбыз алейхисаламга көбүрөөк салават айтып, эки дүйнө бактылуулукка жетишти Аллах таала насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллах субханаху ва таала жума күнүбүздү куттуу, мубарак, берекелүү кылсын. Улуу күндөрдө дуа кылабыз. Аллах субханаху ва таала элибизге тынчтык, жерибизге, мекенибизге
bekemdik, turuktuluk berip, çegara meseleleri diplomatiyalыk, ынтымактык, тынчтык жолдор менен чечилип, Кыргызстаныбызда дайым тынчтык болушуна Кудай Таалага дуа кылабыз. Аллах Таалам дуаларыбызды кабыл кылып, улуу күндө элибизге, журтубузга жакшылыктарды насип кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахим.